Салам достор, бүгүн биз сиздер менен эмоционалдык зордук зомбулук айрыкча балдарга карата ушул теманы дагы деле улантабыз. Өткөндө эсиңиздерде болсо, балдарга бойкот жарыялоо, же болбосо балдар менен сүйлөшпөй коюп жазалоо, бул балдар үчүн эң чоң жазалоо деп айтканбыз. Жана мен сиздерге убада кылдым эле, эмне үчүн бул абдан чоң жазалоо жана мунун кесипеттери кандай болот, мына бүгүн ушул туурасында сөз кылабыз. Эгерде биз баланы уруп кое турган болсок, бул денеге келген кандайдыр бир зыян, физикалык зордук зомбулук деп коебуз го. Ошол эле маалда эмоционалдык зордук зомбулук, билесиздерби, соңку иликтөөлөр далилдегендей, бул эки көрүнүшкө тең биздин мээбиз бирдей эле реакция кылат экен да. Эгерде биздин денебизге ооруксунса, эгерде денебизди бирөө урса, мээбизде кандай гормондор, кандай процесстер жүргөн болсо, так эле ошондой бизге эмоционалдык бирөө зордук зомбулук кылганда ошол эле процесстер биздин мээбизде жүрөт экен дагы. Анан бирок эң таң калыштуусу жана эң кызыктуусу, дененин ооруксунганы кайсы бир убакыттан кийин унутулат. Андан кийин, мисалы үчүн, ошол унутулгандан кийин ошол адамга же болбосо балага, ошондо мен сени урганда билесиңби деп сурасак, ал бала ошондо денеси канчалык деңгээлде ооруганын эстей албайт чындыгында. Ошол фактынын өзүн эстейт, бирок эч кандай бир эмоция болбойт да. Эгерде биз баланы же болбосо чоң кишини деле эмоционалдык зордук зомбулук ошол окуяны, ошол фактыны кайра эстете турган болсок, мээде баягы процесстер кайра так эле ошол күнкүдөй болуп кайра жүрөт экен да. Бул эмнеден кабар берет? Бул эмоционалдык зордук зомбулуктун тагы же болбосо жараты өчпөйт, унутулбайт дегенден кабар берет да. Демек, эмоционалдык зордук зомбулуктун кесепети алда канча оор жана мындай масштабтуу деп айтсак болот да. Эми ошол балага карата зордук зомбулуктун бир түрү бул ошол бойкот жарыялоо деп сиздер менен айтканбыз да. Бул эмне үчүн эң чоң жазалоо бала үчүн? Анткени бала ушул 17 жашка чыкканга чейин бул ата-энеден көз каранды. Эмоционал бул бир гана физиологиялык, эмоционалдык, материалдык жактан эмес, бул бардык менталдык жактан, психологиялык жактан дагы ата-эне менен абдан тыгыз байланышта да. Анан эгерде бала негизги ошол чоң жашоодогу керектүү нерселерди ошол 17 жашка чейин ата-эне менен болгон мамиледен алат да. Бул эң биринчиси, бул сүйүү, жетиштүү деңгээлде сүйүү. Бул туурасында көп эле айтылып жүрөт, сиздер көп эле уккансыздар, сүйүүгө каныккан бала бул толук кандуу инсан болуп чоңойгонго мүмкүнчүлүк алат. Ал эми сүйүү жетпеген бала көп учурда комплекс, ар кандай установкалар, травмалар болушу мүмкүн деп. Мына эми караңыздар, өтө бир кызыктуу факт туурасында сиздерге айтып берем. Бала үчүн сүйүү бул эмоция. Ата-эненин эмоциясы ошол кандайдыр бир иш аракеттери аркылуу берилет да балага. Бала ошол ата-эненин кайсы бир жүрүм туруму, сөзү, мимикасы, көз карашы аркылуу ата-энем мени сүйүп атат, ата-энем мени жакшы көрөт деген түшүнүктү алат да. Эми эмоция, сиздер билесиздер, оң жана терс эмоциялар бар да, же болбосо плюс белгисиндеги эмоция, минус белгисиндеги эмоциялар бар да. Эми эң кызыгы, балдар үчүн оң белгидеги же болбосо плюс белгисиндеги эмоция дагы, минус белгисиндеги эмоция дагы бул сүйүү. Алар аны сүйүү катары кабыл алышат да. Эми качан биз балдарга бойкот жарыялап, же болбосо сүйлөшпөй коюп жарыялаганда, биз баланын ошол сүйүү каналын толук мындай кыркып салабыз, же болбосо буп жаап коебуз да. Бул үчүн бул бала үчүн өтө чоң жазалоо. Бала бул нерсеге эч качан жол бербейт. Бала бойкот жарыялап, же болбосо ата-энесин таптакыр кайдыгер болушуна таптакыр жол бербейт. Ошондуктан бала түшүнүп атат, бул учурда сиз балага таарынып атканда, жазалап атканда, бала түшүнүп атат, сизден оң белгисиндеги сүйүүнү, плюс белгисиндеги сүйүүнү ала албайт. Ошондуктан бала эмне кылат? Бала терс белгидеги болсо дагы сүйүүнү ата-энеден мындай тартып алганга, күчтөп алганга аракет кылып баштайт да. Кантип?
Бул ар кандай терс жүрүм турумдар менен, ар кандай бир жаман иштер менен, ошондо ата эне эмне кылат? Айласыздан балага көңүл бурат дагы, анан эмне кылат? Аны урушуп баштайт. Урушкан бул балага сүйүү алдым деген сөз. Демек, минус белгисиндеги болсо дагы бала сүйүү алды. Караңыздар, таптакыр кайдыгер таштап коюп бойкот жарыялоо бул бала үчүн бул мындай неприемлемый, орусча айтканда нерсе да. Таптакыр бала бул нерсени кабыл албайт. Ошондуктан, мисалы үчүн, ата-энелер курсуна келген ата катышуучулардын көпчүлүгү ушундай бир проблемалар менен келишет да. Менин балам уурулук кылып атат, менин балам мектептен мушташып койду, менин балам оройлук кылып айтышып атат, бизди укпайт, кээде үйдөн кетип калат, түнгө чейин жүрүп алат. Жана кыскасы, же болбосо таптакыр сүйлөшпөйт, бөлмөсүнөн таптакыр чыкпайт, бирдеме деп сүйлөшүп айтсаң оройлонот, өзүнүн баягы жоопкерчилигин өзүнө тиешелүү бир үйдөгү бир жоопкерчиликтерди таптакыр аткарбайт деген сыяктуу бир проблемалар менен келишет да. Анан биз көп учурда ошол курстун жүрүшүндө диагностика кылып, анализдеп, ар кандай техника көнүгүүлөрдү аткарып жүрүп отурганда ата-эне ошонун тамырын таап чыгат да. Көп учурда анын тамыры, ошол баланын терс жүрүм турумунун тамыры, ошол баланын оң плюс белгисиндеги сүйүү болбосо дагы минус белгисиндеги сүйүүнү алайын деген каалоо тилегине барып такалат да. Анан кандай болот? Бул багы замкнутый круг деп коебузго. Бала бир нерсе жаман иш, эгер ата-эне окуй албаса, ата-эне бул эмнеден кабар берет дегенин биле албаса, бул кандай болот? Бул бүтпөс айлампага айланат да. Бала бир жаман нерсе жасайт, анын жүрүм туруму ата-энесин ачуулантат, ата-энеси аны укмуш урушат, жазалайт, керек болсо уруп коет. Бала эмне болду? Бала кезектеги сүйүүнүн порциясын алды, минус белгисиндеги болсо дагы. Анан эмне болот? Кийинки жолу андан дагы жаманыраак бир жүрүм турумга, же ошол жүрүм турумду кайра кайталайт. Эмне үчүн? Ал кийинки порция сүйүүнү алыш керек да. Ата-эне албетте кайра ачууланат. Өткөндө эле айтпадым беле? Өткөндө эле сүйлөшпөдүк, өткөндө эле урушпадым беле? Эмне үчүн кайра айттың деп, анан ата-эне мындай колу түшүп, айласыздыкка барат да. Эмне кылам? Кантем бул баланы? Бизге ушундай, мага ушундай ата-энелер аябай көп кайрылат да. Билбейм, бала мен эмне кылышты, билбей калдым. Урушуп да көрдүм, сабап да көрдүм, үйгө камап да көрдүм деген ата-энелер бар да. Бул жанагы ошол бүтпөс айлампа. Муну эмне кылышыбыз керек? Бул ошол айлампанын үзүшүбүз керек да. Бул жанагы проблеманын түпкү себеби менен иштешибиз керек да. Биз болсо сыртка чыккан көрүнүшү менен, жоксо проявление деп коет го орусча, сырткы көрүнүшү менен гана иштей берип, бул жана бүтпөгөн айлампага айланат да. Ошондуктан мен ата-энелерге мындай сунуштап кетет элем. Эгерде баланын кандайдыр бир терс жүрүм туруму болсо, ошол жүрүм туруму үчүн баланы жазалоодон мурда, ошол жүрүм туруму үчүн баланы урушаардан мурда, ошонун себебин, эмне үчүн бала ушинтип атат, ошол тамырын окуганга үйрөнүшүңүздөр керек да. Эгерде биз тамырын кырккан болсок, демек түп оту менен ал жүрүм турумдан арыла алабыз деп мен айта алам да. Ошондо мен кепилдик бере алам. Жөн гана ошол жүрүм турум үчүн жазалоо, бул баягы кычып аткан кычыткыны тырмап коюу менен эле барабар да. Огош бетер күчөтүп коебуз дагы, анан ал нерсе кайра айлана берет да. Биз ата-энелер курсунда мына ушул нерсе менен түп тамыр менен иштейбиз да. Мен баламда ушундай проблема болуп атат, балам менен иштешип берчи деп келген ата-энелерге мен дароо айтам. Биринчи, мен сиз менен иштешим керек. Биринчи биз ошол экөөбүз чогуу диагностика жүргүзүп, ошону тамырын таап чыгышыбыз керек. Эмне үчүн бала ушундай жүрүм турумга ээ болуп калды, же эмне үчүн ушундай кыял жоорукка ээ болуп калды. Ошондон кийин гана анан ата-эне менен бала менен чогуу иштеп, анан ошол жүрүм турумдан айрылууга, же болбосо арылууга ошо менен иштешүүгө болот. Ошондуктан, урматтуу ата-энелер, биринчи айсбергдин үстү менен эмес, айсбергдин түбү, эң чоң баягы основаниясы, пайдубалу менен иштешибиз керек. Ошондо гана биз өзүбүз туура
ата эне же болбосо кандай десем баягы осознанный деп коебуз го, аң сезимдүү ата эне болгонго үйрөнөбүз. Экинчиден толук кандуу инсанды тарбиялаганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Ийгилик сиздерге.